Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин 7-чи жыйынына катышуунун алкагында Туркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Жолугушууда мамлекет башчылары Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык алакаларын талкууга алышты. Сооронбай Жээнбеков Реджеп Тайып Эрдогандын 2018-жылы Кыргызстанга болгон расмий сапарынан кийин өлкөлөрдүн мамилеси жана мамлекеттик түзүмдөрдүн ортосундагы түрдүү деңгээлдеги диалогу активдешкен канаттануу менен белгиледи. Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Сооронбай Жээнбековду Түрк кеңешиндеги ийгиликтүү төрагалыгы менен куттуктады. Түрк кеңешинин жыйынында 5 документке кол коюлду. Алар түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмдарынын координациялык комитетин түзүү, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин өмүр бою ардактуу төрагасы макамын берүү, түрк кеңешинин баш катчысынын орун басарын жана түрк маданияты мурасы фондунун президентин дайындоо жөнүндө чечимдер. Жыйын Баку шаарында өтүп, ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Ош облусунда дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул туурасында Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кечээ Ош облусунун аймагында ураган операциясы жүргөн. Анын алкагында Кара Суу районунун Фуркат айылында саат 4:30 чамасында 28 жаштагы жаран Жигули унаасынын айдеңин караңгылатып, айдоочулук күбөлүгү жок бара жаткан жеринен токтотулган. Ага административдик протокол түзүлүп, унаасы айып короого киргизилди. Кармалган адам Ички иштер министрлиги тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. 5000ден ашуун кыргызстандык акысыз кесиптик билим алышты. Бул туурасында Билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, кыска мөөнөттүү окуу курстары Кыргызстандын бардык аймактарындагы кесиптик лицейдин базасында уюштурулган. Жарандар тоо-кен, туризм, транспорт, энергетика, байланыш, айыл чарба, балык улоо, информациялык технология, жеңил жана тамак аш өнөр жайы тармагы боюнча билим алышкан. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган жөндөмдөрдү өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү алкагында жыл башынан бери жалпы 5220 адам кыска мөөнөттүү окуудан өткөн. Алардын дээрлик 45% аялдар жана кыз келиндер. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 300. Окуудан өткөн адамдардын 74% жумуш менен камсыз болушкан. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облусунда бодо мал баккан фермерлердин жана малды уруктандыруу боюнча адистердин билим деңгээлин жогорулатуу, малды сандан сапатка өткөрүү боюнча Алай районунун Гүлча айылында фермерлер окуудан өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Агахан фондунун Алай кеңсесинин өкүлү Аида Илкеева билдирген. Окутуу фонддун Бай Алай долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн иш-чарага 200 фермер катышкан. Мындан тышкары айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин өкүлдөрү, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун бодо мал баккан фермерлери жана уруктандыруу боюнча иштеген адистери келген.